Жалал Абад областының Шамаев көчөсүндөгү, Благовещенка айылынын Шамаев көчөсүндөгү үйдөн бир кабар алып кетейин деп келип, балдарынын монтип сыртта уктап атканын, Озоп аянын үстүндө уктап атканын көрүп калып, кайра тартайын деп чечтим. Элдар. Кандайсыңар? Капа болбогула, келип калдым ушинтип. Бетиңе эмне болду? Бетиң айтчы биринчи. Бетим мына жакка чыгып, мына жерге салынып. Кайер? Батырбек Жаналиев үй бүлөлүк абалын социалдык тармакка бөлүшүп, регион телеканалына кайрылгандан кийин биздин чыгармачыл топ жеринен таанышууга бардык. Сузак айыл өкмөтүнүн тургуну 10 жылдан бери жубайы балдар менен мына ушул авариялык тамда күн кечирет. Үйдүн абалы оор, дубалдарынан жаракка кетип, айрым жерлери оюлуп түшүп калган. Катуу кыймыл болсо эле урап түшүү коркунучунда турат. Балдарын басып калабы деп коркобуз. Жер титрегенде, жан чачын катуу жаганда ошондо чыгарам. Неге mo жер титрейт, кадимкидей mo светтер ойнойт, mo потолоктун баягы ичиндеги нерселери, ал шлакка окшогон нерселер кадимкидей жерге түшөт. Ошондон балдарды алып чыгам. Чыгар балдарды эшикке чыгар. Эми ошо мен аялым эшикке алып чыгып, анан ошого жай кылып, ошого жаткырышат. Катуу жамгыр жааганда дагы ошентем. Жагоньяктагы навес бар, кошунам навес, ошол жерге алып чыгам. Жаналиев Баткен согушунун катышуучусу, Советтер Союзунун офицери болгон. Кырсыкка кабылганга чейин тазалык ишканасында банкта күзөтчү болуп иштеп, үй бүлөсүн бакчу. Унаа сүзүп кеткенден кийин ал экинчи топтогу майыпты калып, балдак менен басып калды. Азыр эми ден соолугу жумуш кылганга жооп бербейт. Шуну эсебинен үйгө келе айткан маалымда машина урган, ол урган машина дагы эчтекесин көтөрбөдү. Сул жактар менен ушу ветерандар көтөрүп берип койду. Бансан бүт. Сиз экинчи топтогу майып болуп калышыңызда дагы ошол машина уруп кеткен себеп болду? Машина урган себеп болду. Ошо экинчи топтогу майыпка неме кылганман. Ушу машина ургандан, ушундан бала чакам дагы бага албай, ишке дагы жараксыз болуп калып, ушинтип отурам. Ошонго кайрылып жатат элем сиздерден. Чалым болсо экинчи операциясы болуш керек эле, болгон жок. Финанс жактан деле, материалдык жактан деле каражатыбыз жетишпей атат. Ичиндеги темирди алдырып, операцияга жаткырып, ичейдеги жаткырганы дагы каражатыбыз жетишпейт. Пенсияны пособияда жашайбыз. Ушундай сыртта кыйналып жашаганыбыз үчүн Садыр Жапарович сиздерден суранамын, президентибиз Садыр Жапарович, урматтуу Тачевич, балдарым үчүн жай кылып беришиңизди суранабыз. Жаналиевдин тилеги кышка чейин үй бүлөсүнө там тургузуу болууда. Ижарада турган үйүн дагы бошотуу убадасын берген. Деген менен жер маселеси бир нече жылдан бери чечилбей турат. Мындан улам үнүбүз президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жетсе дейт. Долбоор немелердин бүт баары бар, бирок ошонго үй салып берсин десем, анга дагы чечим жок деп унубай турушат. Ошону эми бир жогорку кеңешке жетип калып, ошолордон бир чечим чыгып калып, бир шене чыгарып берип калганда, ушу үйлө салдырып алсам бала чакама, мага ошол эле. Муну ижарадагы үйдү эшине тапшырып, бу жерден чыгып кетет элем. Алардын сасаны дагы үйдөн. Батырбек Жаналиевдин үлүшү мыйзамсыз жерде жайгашкан үчүн ушул күнгө чейин турак жай салууга уруксат берилген эмес. Ал эми ал сыяктуу жарандар убагында курулушун тургузуп алган үчүн жер мунапысы боюнча мыйзамдашып калган. Биз анан комиссияга тапшыртканбыз буну. Кийин комиссияны карап чыгат да буну. Азыркы үйдө ушу күндө ушу бир 10-15 жылдан бери куруп алып жашап аткандар ушу бардыгы бирдей эле мыйзамсыз. Кээ биркилери ошо жылы алган, бирок сала элек турак жайларынчы. Экөөнүн укугу бирдей. Бирок комиссия үй салып алгандарга азыр тез арада деген биз бүтүрүп бердик, үй салгандар бүтүн. Аларга уже мыйзамдаштырып, долбоорун алып, кызыл китебин алыштат. Бул жакында эч кандай фундамент ишенсе куйбаган үчүн азыр калып кетти, ушундай болуп атат ошондо. Ооба, ошондой болуп атат да. Ошол маалда мисалы үчүн ошол эле адам бир үйдү чекти алган, акчасы баары үйүн көтөрүп алган. Ошол эле жанындагы чек участкасы акчасы жок ушул күнгө чейин туруп калган да. Жаналиевдин үй бүлөсүнө кайрымдуулук көрсөтүп келген ыктыярдуу топтор бар. Жергиликтүү бийликтен дагы социалдык колдоолор жок эмес. Эгер көмөктөшүүнү каалаган кайрымдуу тараптар болсо, экранга Мбанк жана байланыш номерлерин калтырабыз. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.